Akbosat. Жоокерчилик заман. Бирок ошо 40 жылдар алып өткөндөн кийин бүгүнкү күндө мунун таасири бул чыгарман. Куланны эми? Жок, улан эмес. Жаныбекте. Жок. Мынорки бул тумана. Менимче кыргыз менен калмактын чабышы жөнүндө эмес бүгүнкү күндө. Калмактын ичинде болобу, кыргыздардын ичинде болобу, чыккынчылык, эркиндик көбүрөөк окуя ошол жөнүндө болгондой сезилет. Akbosat men үчүн бул пьеса чыгармачылыгымдын башаты. Себеби 40 жыл мурун биринчи адеп башталганда мен сахнага ушул пьесадагы Жангоздун образын алып чыккам. Кийин экинчи жараткан образым ушул эле пьесадагы Кулан Баатырдын рөлү. Таалайым болсо, жоолугумду жаңырган айдай артыма бууп, ай бир тутуп күлөрмүн. Асылым. Кой үстүндө босторгой жумурткалаган, байтал жуушап балуктаган заман, кой королош жигиттер жоролос заман, бейпи заман качан болор экен? Качан өңүм кызыл өмүрүм узун болор экен? Желем узарып жергем кулпунар бекен? Уул тапсаң атын жоодар кой, бейпи заман термелтип, жоодура өссүн. Мен бүгүнкү күндө салыштырсам, маселен ошол Кулан Баатырдын ролунда ойногон ошол актерлор кандайдыр бир актерлордун өзүнүн табигый жаратылышында бир үнүндө бир баатырлык, бир келбет кененирээк коюлган. Ал эми бүгүнкү коюлуп аткан бул эми мүнөз кебете кешпир менен баатырлыкты сөз билдирүү эмес, ички руханий жан дүйнөсүндө, ички дүйнөсү ошол бир кандайдыр бир карды намусту ойлогон бир баатырлык беле турган. Ак бешикке уулуңду бөлөп, ак эле чең болгону келген. Аруу жол басып баратканыңда, ай күнүмө жеткенимди айтып, тизгиң оролуп жолуңду торобойм. Уул тапсаң, атын жоодар кой. Бейпил заман терметип, жоодура өссүн. Нуркиширдеги Думананын образы дагы менимче бул улуу философ десек болот. Философиялык ой жүгүртүүлөр баарынан акырында баары жеңишке жетип, Акбосат кайрылып келген күндө Думананын ошол баарынан баш тартып мен эл кезейин, жер кыдырайын, адам ата баласына улуулуктар жөнүндө, сулуулуктар жөнүндө айтайын, жар салайын, үнүм жеткенче деп айтылган монологдун өзү бул чоң философия десек болот. Малым дейсиңер, малың токой чымчыга, үйүм дейсиңер, үйүң токой чырпыга. Өрдөксө көл калат, өлбөй туру ким калат? Бұлбұл ұста тал қалап, бұл дүйнеде ким қалап? Ақ дегеннен ұялбай, ақтың атын ұялбай. Өлейін десем жалтап, ту кірейін десем жерға ту.
Менимче Думананын образы бүгүнкү күндө бул улуттун трагедиясы десек да болот. Ошол Думана аркылуу илгерки календерлердин, дербиштердин вазипасы өткөн кылымдарда. Булар ошол үй бүлө кургандан, дүнүйө чогулткандан баарынан баш тартып, дүйнө кезип, бир буларды философ деп айтсак болот. Malım değilsinler, malım toğumun çımçığı. Üyüm değilsinler, üyün tokoy çırpığı. Nerede kızsa göl kalat, ölmey tirgim kalat. Bul ustat tal kalat, bul düğüne begim kalat. Allah'ı degenden uyalbay uyalbay. Эркайым, текебер, эрке, сулуу, байлык, мансап, дөөлөт баардыгы бар, бирок Эркайымда эркиндик жок. Мына маселе ошол жөнүндө. Дагы бир нерсе, бул пьесанын өзүнүн негизи өзөгүндө табигаттын, жаратылыштын берген нерсесине каршы нерселер өтө көп. Күлүк, акбосат. Күлүк чабылыш керек, чукаш керек. Бирок бул камоодо. Эркайым табигат, жаратылыш берген сулуулук. Бул дагы камоодо. Yıldızın gülüp, min gülü yaşayınca bir kıl güzel tekken uçkun bol bir. Taylaktay türüp, özümden özüm cüdep, ölümünün türüğünün ortasında жүргөнчө, özümdü ömür boyu ot kudurduk. Şu sözler esimde kalmıştır. Kıyamet yaşama deyip. Kıyamet yaşama biçtim tayrakta. Arzuuma толор ер болсын. Асмандағы чолпындай балбылдасам, жападан жалғыз чолпындай. Ордың менен жерге кир, ойының менен көргө кир. Айым. Бу жерде залкарлар Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйүкова, Асанбек Кыдырназаров, Насыр Кытаев, Болот Шалтаев, Советбек Жумадылов не деген залкарлар ойногон. Бүгүнкү күндө бул пьесаны кайра кайталап коердун алдында өтө чоң коркуу сезими бар. Эки муунду жүрөгүндө залкарлардын аткаруусундагы оюн. Кийин ошол жоо күйөөм болду. Андан бери мынау чынар канча көгөрдү. Жалбырактары көөлүп жатат. Чынардын башы шуудурайт. Таманымда чөптүн шуудураганын сезбей калдым. Шамал чынардын башында шуулдайт. Менин саамайымдын арасында шуулдачу эмес беле. Көкөк күмүштөй суу ичсем, көкөктүн үнүн укпайм. Күндү көрөм, күнгөйгө чыкпайм. Айды көрөм, ай тийген тескей кайда. Ай тийген тескей кайда. Ай тийген тескей кайда. Ayım. Bozuldu. Meyesi değerendi.
бул образды бүгүнкү күндө терс каарман катары кабыл алуу менимче бул туура эмес. Бүгүнкү образ менин трактовкам боюнча Эркайым терс каарман болбошу керек. Ошон үчүн акырында бул бардык нерсени өзүнүн кетирген кемчиликтерин, катачылыктарын дагы, алсыздыгын дагы баарын мойнуна алып, актыкка мойын сунуп атпайбы. Сулу. Üstüne kök camınıp, astına tas salını uktagandыкы ба, ырыстайсың. Жөнүң тескери айланып калыптыр, жеменин аңгилерим жайытыңды тепседі бе. Хәк! Жорғода кыйналып келди де уктум. Эме жайда катка минип тозатка туруп бер. Кулаң койм. Кыйналганыңды унутуп, менин өлөрүмдү көрүп көр. Bir вакытта жайылмын деп катынды алдап акмак болдуң эле. Сен да катынды алдаган маскара белең. Хандын бети дагы шундай болот. Сулу. Üstüne gök camını bastığına tassanını muhtaganınкы ба, ыргыштайсың. Günün teskir aylanıp kalıptır, Cemil'in angilerim cayetini tepsedim. Jorgoga kıynalıp geldi de uqtum. Emi jayda kat bilip tosatqa turup ber. Kulan kuy. Kıynalganını unutup beni kızığını görüp gör. Sen de katında aldığın maskara verin. Ene sütüne kızgan yerin satkan. Elekenin unutup elin satkan. Yetegine başın katkan yerin satkan. Senikinin ötken maskaraçılık bulur. Bunday maskaraçılık yer üstünde olmaz. Halda tüm düşkün zamanan cılas. Han izlesem kan korkucu olsam. Yer izlesem kun korkucu olsam. Senin ayından dünyam çaçılgan, dalay jigitlerimden ayrılgan, senin ayından gözümden acıradım. Kız kesimde maga katın bulardı ne koylamadın? Eğer senin esinden çıkıp kalsa, men anı unutelepmin. Yetegine başın katkan, yerin satkan, emcek sütün ağızgan yerin satkan, enekenin unutup ömün satkan, atanesin sızlatıp elini satkan, senikinin ötken maskaralık var mı? Münözü sanır, kavağı büyük, içiginin eteği cayık, özü carık. Bir erdim kolun eksegim. Düşkün zaman amcılas. Han izlesem kan korgocu oluktum. Her izlesem savaşan kun korgocu oluktum. 40 katının 40 yerden otun alat, kın katsa karıma kalat. Alardan senin emden artık. Betinde olsa gördüm. İki butun var eken. Alaktağın sulut menen kurç bıçaktın ayırması kanda. Ay çırayın yıltıratı var gündün ötün keset. Akırında özün keset. Şermendenin çaçının uzunun Camını cat! çaçın ustaralap şıpırıp Gementayga yizgile.
Tаңдан кечке уйса адыргыла. Уй башын булгап, аяғын сый бассын. Мұның қылғаны өзіне де, өзгелерге де сабақ болсын. Қалмақтардың ішінде Чарындың образында да ушундай нерселер бар. Демек, бұл жердегі бір адамдар өз қолыбыз менен жазап, өз қолыбыз менен бұзып атқан мәселелер көп. Соғышты да өзіміз шығарабыз, ушақты да өзіміз айтабыз, шыққыншылықты да өзіміз жазайбыз. Барлық нәрсе бір ушул пьесаның ішінде қамтылған. Менің ортам болсачу. Абай үртік ақ бұзат, менің жарған болсачу. Аттен, дүйнеде соныңдарға барына көз артабыз, бірақ бары қолыға түсіп бермес. Осыл үшін адам-адамға, жасауға өтсін. Сені келсе көрермін. Ерчөк оқшаш бұл жерде, қамшыға тенеп білермін. Шығармашылық, искусство. Ошонун ішінде улуу кесип режиссура. Бұл түгөн көскенч, изденүүнү талап кыла турган. Ошон үчүн күйүүнүн, комускулунун ар бир ыргагы, ар бир толгоосу жан дүйнөгө көп бир ой толгоолорду тыштай турган улуу күч деп айтсак болот. Ак Бозат 20-кылым. Бүгүн 21-кылым. 10 жылдан кийин, 20 жыл, 30 жыл, же болбосо да бир кылым өткөндөн кийин 22-кылымда дагы бул чыгарма сөзсүз керек. Бирок адам баласынын аң сезими канчалык өскөн сайын бул чыгарманын дагы ошол талапка жооп бере тургандай трактовкалап көргөзөт деген ишеничим бар. Улуу чыгарма бир жерде биз жеткизе албаган, биз айта албаган нерсени кийинки муун дагы мындан да мыкты кылып, мындан дагы чоң ой толгоолорду ушул чыгарманын ичинен казып чыгарат деген ишеним.